керек. Так, саламатсыздарбы достор. Бүгүн мен сиздерге Американын фондовый биржасындагы HIMSS деген компания туурасында жана ага берген сигналдарым, прогнозум кантип иштеди, кантип отработка кылды, ушул боюнча бир аз маалымат берип кетмекчимин. Келиңиздер, андай болсо мен экранды сиздерге көрсөтөйүн дагы, демонстрация кылайын. Так, эми бул жерде эмнени айтмакчымын? HIMSS компаниясын мен бул жерде сигнал бергенге чейин көп убакыттан бери консолидацияда баа бир жерде туруп калган болчу. Ошол убакта менде прогноз боюнча $15 деген баадан төмөнгө түшпөгөн болсо, анда баа көтөрүлүү вероятности бар деп анализ кылып отурганмын. Ошол эле учурда бул компания эмне жана элдерге кандай кызмат аткарат, бул компания эмне өндүрүш чыгарат, ушул боюнча дагы маалымат берип кетсем. Келиңиздер, эң алгач эмнеден баштамакчымын? Биринчи кезекте мен средний срок фондовый рынокто средний срок сигналдар менен иштейм. Анткени средний срокто иштегенде кенен чечим чыгарганга, ойлонгонго жана анализ кылганга жана ошол чечимиң ишке ашканга чейин сенде бир топ убакыт бар. Шашпастан иштеп, ошол процессте ар бир отработка кылып жатканга чейин өзүңдү кенен кармайсың, психологияң жайында. Сен тынбай кыска убакыттын ичинде ачып жаап сделканы, акчаны тапкан акчаңды кайра жоготкондон көрө. Ошол бүгүн мен сиздерге өзүм берген средний срок анализ иштеп кеткен бир компанияны көрсөтөм. Вот бул HIMSS деген компания. Эң кызыгы, бул сделкада рынок толугу менен менин сценариим боюнча кыймылдады деп айта алам. Мындан башка дагы толтура компанияларга берген сигналдар өтө сонун кыймылдаган. Көбүнчөсү мен Instagramга сториске берип коюп, ошол боюнча унутуп калат экенмин YouTubeга чыгарбастан. Эми алгач компаниянын фундаменталдык анализи боюнча айта турган болсом, HIMSS компания бул телемедицина тармагындагы компания. Алар онлайн форматта медициналык кызмат көрсөтөт. Гормоналдык терапия, дерматология, психология, саламаттык жана мындайча айтканда wellness продукттары менен алектенет. Демек, фондовый рынокто эми трейдинг дегенде баарыңыздар баягы валюталар менен же алтын, how USD же биткоин менен иштегендерди түшүнөсүздөр. Негизинен фондовый рынокто трейдинг жасоо бул эң биринчи ошол компания эмне чыгарат, эмне өндүрүш чыгарат, адамдарга кандай баалуу кызматтарды, пайдалуу нерселерди чыгарат, ошол нерсеге көңүл бурушубуз керек да. Вот ошол сыяктуу эле бул компания адамдарга мына ушундай услугаларды көрсөтөт экен. Демек, бул деген туруктуу кэшфлоу компанияда жана адамдарга керектүү услугаларды көрсөтөт. Мындайча айтканда, клиенттер узак убакытка чейин калат да. Демек, инвесторлорго да эң керектүү компания. Эми мына ушул жерде инвестордук анализди ой жүгүртө турган болсок, бизнесмендер жана инвесторлор дайыма узак убакытка чейин долгосрочный перспективада келечеги бар компанияларга инвестиция кылышат. Эч качан бүгүн лишь акча тапсам болду, ал эмне болсо ушул болсун деп бүгүнкү кыска убакыттын ичиндеги краткосрочный максаттарды эч качан көздөшпөйт да. Ошондуктан трейдингдеги эң чоң катачылык бизде, особенно Кыргызстанда, кыска убакыттын ичинде аябай көптөгөн акчаларды жоготушуп, кайра табышып, кайра жоготуп, жыйынтыгында бир айлык доходу же болбосо годовой доходу по-любому 0 боюнча эле калып кетип атат. Вот именно ушул тармакта мен годовой өзүмдүн тапкан акчамды чогултуп, действительно аябай сонун результаттарды жаратып келатам. Эми компаниянын акыркы жылдардагы келечеги, мындайча айтканда, кыймыл кандай болуп атат? Чындыгында активдүү өсүп келатат. Активдүү өсүп келатат дегенде, эң алгач сиздерге фундаменталдык анализ боюнча айтып атам, андан кийин технический анализге өтүп кетелим да. Эми караңыздар, инвесторлор дайыма бир компанияга инвестиция жасап, ошол компаниянын акциясын алардан мурда сөзсүз түрдө келечеги барбы деп карап көрүшөт. Эмне үчүн бул компанияга инвесторлор кызыктар болуп атат? Анткени акыркы жылдары бул компания өтө активдүү өсүп жатат. Эмнеге дегенде, бул компаниянын услугасын колдонгондордун саны көбөйүп атат. Киреше жыл сайын, жылына өсүп атат. Анан мындайча айтканда, диджитал тренди күчтүү болуп атат да. Эми бул сектор келечектин тренди. Ошондуктан
фондовый рыноктогу инвесторлор бул компанияга өтө мындай кызыгып жатышат. Эми караңыздар, фундаменталдык анализ. Рынок иштеп жатканда эки түрдүү анализге маани беребиз. Инвесторлор кайсыл баада активдүү кирип жатат жана техникалык анализ, фундаменталдык анализ дегендей. Бул жерде эми определенный бир эреже жок. Точно ушул нерсени аткарышың керек, все ошондой болот деген. Рынок бир нерсеге, бир стратегияга же болбосо бир эрежеге баш ийип калбайт. Обычно эле товарный рынокто кандай болсо бул жерде деле ошондой болот. Соода болгон күндөр болот, соода болбой калган учурлар болуп калат. Эми Химс азыр өтө күчтүү компаниялардын катарына кирип жатат. Негизги факторлор булар: акциясы өсүп атат, анан базасы кеңейип атат, анан маржасы акырындап жакшырып жатат да. Бардык жерде негизи маржага карайбыз го. Эми азырынча компания толук стабилдүү прибыль көрсөтө элек болсо дагы, бирок прогноз боюнча келечекте аябай жакшы прогноздорду көрсөтөт деп айтып жатышат. Давайте эми техникалык анализге өтөлү. Технический анализди кантип жасайбыз? Эң алгач рынокто мен кайсы компаниянын акциясын албайм, сөзсүз түрдө жаңылыктарын, инвесторлордун кызыккан баасы, кайсы баада активдүү кирип жатышат рынокко жана кайсы баага чейин прогноз кылып жатышат. Ошол эле учурда техникалык анализ: кайсы баадан мен кире алам, эгерде менин анализим иштебей калган болсо кайсы баадан мен чыгып кетүүгө даярмын, мындайча айтканда минуста чыгып кеткенге даярмын. Бүт баардык ошол нерселерди расчет алып туруп, анан кийин рынокко киргенге аракет кылам. Эми фундаменталдык анализди бүттүк. Эми техникалык анализ боюнча кандай болот? Мен бул жерде эмнени көрдүм? Цена. Бул жерде 23 февралда компания отчет тапшырган. Так, отчет тапшыргандан кийин бир топ убакытка чейин, отчеттон кийин дагы бир топ убакытка чейин цена бир жерде туруп калган. Мындайча айтканда, баа, компаниянын акциясынын баасы бир күчтүү бир деңгээлге келип калганын көрдүм да. Мындайча айтканда $15 бул компания үчүн эң адекваттуу цена жана ушул баадан инвесторлор кирет деген чечимге келдим. Мындайча айтканда, историяда дагы так ушул баада саппорт режимин аткарган. Мындайча айтканда, колдоо көрсөткөн да ушул зонадачы. Историяга кирип карасаңыздар болот. Эми структура ошол жерде кайсыл тарапка өзгөрөт деген ожидание менен бир аз күттүм дагы. Уже мен Инстаграмга сигнал берип баштадым. Инстаграмга сигнал берип баштаганда дагы мен сразу сигнал берген жокмун. Бир аз манипуляциядан өтсүн деп күтүп отурдум. Эми караңыздар, эмне үчүн мен сигнал бердим? Кээде рынокто аккумуляционный фазадан өткөндөн кийин чыныгы дистрибуционный фаза башталат. Мындайча айтканда, өтө катуу кыймыл жүрөт. Кыймыл кайсыл жака жүрүшү мүмкүн? Өтө катуу жогоруга кетиши мүмкүн же өтө катуу төмөнгө түшүп кетиши мүмкүн. Вот ошол сыяктуу аккумуляционный фазада кайсыл тарапка баратат, ушул нерсеге маани берип күтүп отурдум. Вот ожидание, да. Вот лишь бы кириш керек сделкага, лишь бы каждый кыймылды кармаш керек деген позицияда эмес. Аккумуляционный фазада баа бир жерде турганда кайсыл тарапка карап чыгат? Мен ошол жерден бир күттүм да сигналдычы. Сигналды күткөндөн кийин сөзсүз түрдө подтвержденияны алышым керек эле. Андан кийин ликвидтерди жыйнап кетти. Ликвидтерди алды. Ошол эле учурда биринчи подтверждение бул жерде жогоруга өсөт деген сигналды алдым, бирок мага подтверждение керек болчу. Караңыздар, биринчи кезекте $15 кезинде бул уровень коюп койгон. Бул жерге $15 деген жерден баа жогоруга чыкты. Демек кийинки уровень $19. Эми мен үчүн эң самый интересный зона либо мен $15 алам же либо $20 сатып алганга мага ыңгайлуу. Анткени даже если $20 төмөнгө түшүп кетсе дагы крайний $15 барат деп күтүп отурдум. $15 кезинде мен алгандан кийин алып күттүм, анан сразу Инстаграмга сигнал бердим бул жерде. Эми менин сценариим боюнча бул $20. Бул жерден пока подтверждение жок болгон үчүн алган жокмун. Бул жерде кыймыл кетти, конечно. Обратно келип туруп, ретест кылып, кайра поддержка алып кетип аткан жерде $19-20 кезинде мен покупкага кирдим. Эми караңыздар, эң жыйынтыгы бул жерде биз определенный бир сценарий менен рынокко кирген болсок, так ушул жерде жакшы кыймылдарды ала алабыз. Даже если мен бул жерден
$100 алган болсом дагы акцияны $20 $15 чейин эле түшмөк, андан артык түшпөйт болчу. Мен ушул нерсеге 100% ишенимдүү отургам. Түшсө дагы $20 $15 чейин түшсө, мен бир аз минуста туруп турам, но главный менин депозитимдеги маржа көтөрүп турмак да ушул нерсени. Эми караңыздар, бул жерде эң маанилүүсү бул эч кандай сигнал эмес. Сигнал барбы, сигнал кандай болот деп көпчүлүк суроо берди. Убагында менде деле ошондой сигнал деген бир необычный нерсе болот, ошол нерсени кармап калыш керек, үйрөнүш керек депчи. Сигнал бул рынокко кире турган мындай критерийлер толуп турат да. Ошол критерийлерди биз окуганды үйрөнүшүбүз керек. Эми бул жерде логика кандай болгон? Бул жерде логика алгач компания отчет тапшырганга чейин карасаңыздар түшүп баштаган. Акциясы только түшкөндөн кийин уже отчет тапшырган. Отчеты естественно жакшы чыкты. Мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жашыл чыккан болсо деген сигнал, знак бул жашыл чыккан болсо отчеты жакшы чыкты деген. Жакшы чыккан болсо, естественно, акциясы көтөрүлөт. Эгерде отчеты начар чыккан болсо, бул жерде акциясы кайрадан түшүп кетиши мүмкүн. Мынча айтканда, инвесторлор кайра ошол компаниянын акциясын продажага коюп сатып жибериши мүмкүн да. Андан кийин биринчи сигнал бул отчет жакшы чыкты деген прогноз. Бул деген кайрадан инвесторлор дагы сатып алат акцияларды, кайрадан акчалар кирип атат дегени. Экинчи учурда кайсы жерден кириш керек деп биз ошондо акчасы азыраак акчага менен киргендер, мындайча айтканда ритейл трейдерлер же бизге окшогон обычный акчасы азыраак трейдерлер кайсы жерден киришибиз керек деп биз ошол инвесторлордун, акчасы көп адамдардын издерин окуганды үйрөнүшүбүз керек болот да. Ошол эле учурда караңыздар, рынокто кире турган жерди аныктоо менен биргеликте биз чыга турган жерди да аныкташыбыз керек. Рынокто эки точка болот. Биринчиси кире турган точка, экинчиси чыга турган точка. Эгерде сен ушул кире турган точканы да чыга турган точканы дагы так билген болсоң, анда рынокто мындай сен үчүн больно болбойт, сен үчүн мындай страшный болбойт да. Себеби дегенде мен точка входаны аныктаганды билбей атам, мен точка входаны биле албай атам, точка входа тапканды үйрөнүшүм керек деп толтура стратегия менен кечке билим алып, теорияларды тоннасын алып окугандар бар, бирок точка выхода, рыноктон чыга турган дагы бизге өтө важный. Анткени может барып калар, может кыймылдап калар, мына жерге чейин күтсөм бекен, мына жерге барып калар бекен деген надежда менен отуруп, прибыльга чыккан учурда да көпчүлүгү фиксировать эте албай калып, акчадан куруп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде мындай гемблердин ой жүгүртүүсүндө эмес, мышлениясында эмес, биз инвестордун мышлениясына өтүп туруп анан ой жүгүртүшүбүз керек. Бул ар бир адамдын өзүнүн уникалдуулугу менен өзгөчөлөнтүрүш керек да. Бирөө ушинтип ой жүгүртсө, ушул туура экен эмес, сен өзүңдүн ой жүгүртүү өзгөчөлүгүңдү, уникалдуулугуңду өрчүтүшүң керек. Менин примеримде Химс компаниясы албетте отчет тапшырганга чейин түшкөн, бирок отчеттун астында жана отчеттон кийин бир топ убакытка чейин консолидация фазасында турду. Демек, консолидация фазасында туруп бир аз көтөрүлгөн дистрибуционный кыймыл менен. Эми мен ушул кезге чейин бул фазаны албетте мындай коробкага алып койгон учурум болчу. Ага чейин ликвидтерди жыйнап кетти бул жерде. Анан дистрибуционный кыймыл менен эмне болду? Жогоруга сигнал берди. Бирок мен ушул жерден кирген жокмун. Эмнеге дегенде, жогоруга покупкага сигнал дедим. Эң башкысы менде подтверждение керек болчу. Сигнал келди, бирок подтверждение барбы? Подтверждение болуш үчүн откат бериш керек ба? Бир аз откат бергенден кийин мен уже алганга кызыгып баштайм. Мисалы, бул баа бир аз жогоруга көтөрүлдү дагы 27 деген баадан алып алышы мүмкүн эле. Бул наоборот 20 деген баага түшүп кетти да. 20 деген баага түшүп, уже мага подтверждение берди. Подтверждениядан кийин гана мен акциясын сатып алдым. Эми $20 деген баадан мен примерно $100 алган болсом, бул кайрадан 27, 28, почти $30 чейин көтөрүп берди. Получается 10 пункт жүрүп берди. Мен $100 алдым, ушул 10 пункттун аралыгында 100дө эми 10го көбөйтүңүздөр, $1000 болот. Канча убакыттын ичинде $1000 иштедим? Канча убакыттын ичинде? Албетте мен кыска убакыттын ичинде жана орто убакыттын ичинде иштейм. Орто убакыт дегенде максимально бир жума же 10, кээде 2 жумага, кээде 3 жумага созулуп кетет. Эми караңыздар, мен апрелдин бир ортолорунда сигнал бергем. Как раз 1, 2, 3, 4, 5 күн. Ровно бир жума сделканы кармап турдум. Эми так ушул жерде $20 деген жерде караңыздар, 27 марттан баштап
10 апрелге чейин бизге шанс берди да, сделкага киргенге, покупкага киргиле, азыр жогоруга кетет деп. Так ушул жерде уже $20 кезинде 100 штук алып туруп, $30 чейин көтөрүлүп берди. Эми караңыздар, мен бир жума кантип кармаганын кантип сиздерге айтып берип атам. Мына жерде ак, көк, сары зоналар турат. Фондовый рынокто булар пре-маркет, пост-маркет жана open маркет зоналары деп аталат. Эми 5 минутталык таймфреймге кое турган болсок, так ушул жерде мына 13 апрелден баштап премаркет зоналарда $20 кезинде көпкө чейин кыймыл жакшы болбой турду. Как раз ушул жерден эмне болду? Кайрадан көтөрүлүп баштады. Ак зоналарда негизи күн сайын кирип иштеши үчүн ак зоналарда гана иштейбиз. Сары зоналарда маркет ачылганга чейин даярдануу, ал эми көк зонада бул маркет жабылды, болду, уже рыноктон чык деген зоналар. Эми мурда мен жаңы фондовый рынокко келгенден баштап күн сайын рынок ачылганда Бишкектин сааты боюнча 7:30 рынок ачылса, түнкү саат 2ге чейин мен иштечүмүн, 1-2 сделка кылып туруп чыгып кетчүмүн. Азыр уже мен чоң таймфреймдерге өтүп, 30 минутталык, 1 сааттыкта тескерисинче бир жума кармай турган стратегиялар менен иштеп жатам. Эмнеге дегенде, психология, бул учурда адамдын психологиясы күн сайын белгисиздик менен, неопределенность менен заниматься эте бергенде адам выгорание болуп кетет да. Вот именно ошол үчүн башында баардыгы аскырылып скальпинг менен иштейт. Андан кийин уже дейтрейдингге өтөт. Дейтрейдингде бир күндүн ичинде 1-2-3 максимум сделка жасайт. Андан кийин албетте свинг трейдинг өтөт. Свинг трейдингдин логикасын түшүнүп калган ар бир рынокто иштеген адам уже анын өзгөчөлүгүн, анын сонун экендигин билет да. Вот так ушул жерде эми $20 баштап $30 чейин почти көтөрүлүп берди. Эми караңыздар, мен ушул жерде дагы эмнеге көңүл бурмакмын. Мисалы, отчет тапшыргандан баштап, так, бул жерден баа көтөрүлөт деген экинчи сигналды алдым. Эми баа ушу өйдөгө карап көтөрүлүп баратат. Караңыздар, кийинкиси так ушул жерде мен экинчи тренд линияны кое турган болсом, экинчи тренд линиядан поддержкасын алды дагы жогоруга карап кетти. Эми ушул боюнча прогноздорду кылганга убактыңыз жок болсо, же болбосо сизде мындай уверенность жок болуп жаткан болсо, мен видеонун астына ссылка коюп коем. Мен өзүм иштеген эң ишенимдүү брокердик компания. Азырынча биз долгосрочный перспективада инвестиция жасап, акчаны кармап, 3 жыл, 5 жыл кармап отурганга бизде баягыдай бытовой жашоо мындай позволять этпейт да. Акча керек болуп калат, акчаны срочно чыгарыш керек болуп калат. Вот ошол уровеньге чыгыш үчүн мен сиздерге свинг трейдинг менен акцияларды кыска убакыттын ичинде 1 жума кармап, 2 жума, 3 жума кармап туруп, кайрадан иштеген акчаңызды чыгарып, кайрадан айланткан акчаларды салып, ошентип акчаңызды көбөйтүп, анан уже инвестор деген уровеньге чыга аласыз. Мына ушундай анализдерди кылганга сизде возможность жок, же убактыңыз жок, же башка жумуштарыңыз менен жүрүп калсаңыз, же үйдө декретте отуруп балдарыңыз менен занят болуп калсаңыз, анда как раз менде закрытый прогноз канал бар. Ошол жерден средний срок, эч кандай без суеты, шашпастан акцияларды алып, кайсы баадан покупка кылыш керек, кайсы баага чейин кармаш керек, канча убакыт кармаш керектиги боюнча өтө сонун канал даярдап койгонмун. Видеонун астында ссылкада мен иштеген ишенимдүү брокерский компания бар, жана лично мен өзүмдүн номериме да кайрылсаңыздар болот. Мен сиздерди күтөм. Мына ушундай компанияларды разбор кылып, сиздер менен кийинкиде да пайдалуу маалыматтарды чыгарганга аракет кылам. Баарыңыздарга ийгилик, аман болуңуздар.